Рахмат, Чыныбек Акунович. Кечээ депутат Артыков сөз сүйлөдү эле. Аябай баягы калп айткан кишилерди эки сөзүнүн бири калп деп койчу эле, бирок көчө бул киши сүйлөгөндө сөзүнүн баары калп болду. 12-жылы парламент комиссия түзгөн экен. Конституцияны подлог болдубу же болбодубу деп. Комиссия 6 ай бою иштеп, 13-жылы корутунду чыгарган экен. Ал корутунду ушу парламентте кабыл алынган экен. Эч кандай подлог болгон жок деп. Мени кечөө прокуратурага тапшырма бергенбиз деп айтты. Бул калп. Андан кийин Салянова ушул жерге отуруп жооп берди эле. Подлог болгон жок деп жооп берди эле деди. Бул да калп. Мен стенограмманы окуп чыктым. Эң көп сүйлөгөн депутат Артыков болуптур. Демек, бул киши жакшы билет. Ким сүйлөгөнүн, ким сүйлөбөгөнүн. Андай болгондон кийин баягы кыргызда каратып туруп калп айтты деген ситуация болду да кечөө. Эми аксакал дей турган адамдарыбыз, жаштар үлгү ала турган адамдарыбыз ушундай болсо, ушундай учурда кайда баратабыз деп айтсак туура болот го. Чыныбек Акунович дагы айта турган нерсе, биз фракциянын чечими чыкты деп жарыялаганбыз. Сизге бул фракциянын чечими келди. Мегаком боюнча, Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча, жалпы улутташтырылган мүлктөр боюнча бүгүн кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай колдонулуп атат деген маселелер боюнча депутаттык комиссия түзөлүү дегенбиз. Ошол маселени күн тартибине киргизип койсоңуз. Рахмат.